Biz легитимдүү парламент бүгүнкү отурган өкмөттү бир шайлап бердик. Бүгүнкү күндө өкмөт легитимдүү. Мен түшүндүрүп берейин. Жогорку кеңеш 70 статьянын негизинде, конституциянын негизинде. Жогорку кеңеш 5 жылга шайланат. Бул мөөнөтү. Бул бир бөлүк. Ал менен эч качан аралаштырбаш керек. Жогорку кеңештин ыйгар муктары менен. Шайланган мөөнөтү 5 жыл, ыйгар муктары качан жогорку кеңеш, жаңы жогорку кеңеш шайлангандан кийин эски жогорку кеңеш мөөнөтү, ыйгар муктары бүтөт деген так даана жазылып турат. Ошон үчүн эки норманы дайыма ажыратып тургула. Урматтуу коллегалар, урматтуу бул жерде массалык маалымат каражаты өкүлдөр турасыздар. Анча мынча юристтер айтат, биздин элибиздин башыбызды айландырып атат. Мөөнөтү бүттү. Ооба. 28 март октябрда бүгүн жаңы жогорку кеңеш шайланганда, анда биздин мөөнөтү бүтөт эле. Ошону так даана билип коюш керек. Срогу шайланган жана ыйгар муктары. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, биздин ишибиз дагы алдыда. Азыр бул өкмөт мен билишимче боюнча дагы алмашат. Азыр постреволюционный периодтан кийин көп министрлер дагы алмашат. 2 айдан кийин. Анткени иштей албайт. Анткени өзүн көрсөтө албайт. Азырбай жаңы кадрды алып келип, жаңы кадрлар коюп атат. Ал жерде министерствода иштегенден кийин көрөт кандай канча кагаздары бар экен. Кандай жумушу бар экен. Анан кийин көчөдө жүргөн сөйлөгөн сөзү, кабинетте отурганы башка бөлөк кийин түшүнүшөт. Кийин түшүнүшөт акта эмне болуп атканын. Көрөбүз ушундан кийин. Ошондо биз кайрадан карайбыз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, азыр биз президенттик шайлоону өткөзөбүз. Президент шайлоону өткөзгөндөн кийин конституциялык реформаларды өткөзөбүз. Анан кийин кандай биз сүйлөшүү жолу менен кандай конституцияны кабыл алсак, ошол менен жогорку кеңештин шайлоосуна барабыз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, ошол легитимдүү боюнча бүгүн так даана точка коюш керек. Болду, бүттү ушул маселе. Рахмат.